Саламатсыздарбы? Биздин кийинки темабыз кайрадан интервьюну улантабыз. Биз өткөн жолку сабакта интервьюнун түрлөрү жөнүндө сөз кылганбыз. Анан ал кандай өтүшү жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта ошол интервью алуу үчүн суроолорду кантип түзүш керек, аны кантип баалаш керек деген темада сүйлөсөк. Биз мурдагы сабактарда айтып кеткендей, этнографиялык интервью башка интервьюлардан айырмаланып турат. Биз белгилегендей, биз структуралык интервьюларды дээрлик колдонбойбуз. Эгерде эске салып кетсек, структуралык интервьюларда суроолор алдын ала так аныкталып, анан ошолорго бериле турган жооптор дагы бир типтүү боло тургандай кылып түзүлүп, анан ар бир коюлган суроого жооп алууга аракет кылынат да. Бул структура. Анда деген изилдөөчү өтө зор кандай десем, бийликке ээ болот деп айтсак болот. Анткени ал так суроолорго так жоопторду алганга жана ошол интервьюну контролдогонго, тескегенге кандайдыр укуктуу. Ал эми этнографиялык изилдөөлөрдө биз айткандай негизинен талай изилдөөнүн бир бөлүгү да, мындайча айтканда, биз көптөгөн узак убакыт бою этнографиялык изилдөө жүргүзөбүз деп бир топ менен иштеп атсак, же бир жерге барсак, негизи эле биздин талай изилдөөнүн бир бөлүгүн ушул маектешүү интервью түзөт. Бул маектешүү ошон үчүн кандайдыр бир эркин маектешүү да, башкача айтканда табигый маектешүүгө абдан жакын. Ошон үчүн ага коюлган суроолор дагы ошого ылайыктуу болуш керек. Негизи эле суроолор алдын ала даярдалынбайт. Мындайча айтканда, бул структуралык эмес интервьюнун формасында болуп калат да. Кээде буну формалдуу эмес интервью деп да атап коюшат. Эми ошондой интервьюга суроо түзүүдө эмнелерди эске алышыбыз керек? Биринчи кезекте албетте суроолордун түрлөрүн эске алышыбыз керек. Биз мурда дагы айтып кеткендей, интервьюда эки түрдүү суроолор колдонулат. Ачык суроолор жана жабык суроолор деп. Азыр ошонун айырмасын түшүндүрүү үчүн мен бир нече мисалдарды келтирейин. Эгерде биздин изилдөөбүз ушул биз эле сөз кылып жаткан антропология программасы жана анда окуган студенттер жана алардын жумуштагы көйгөйлөрү жөнүндө болду деп элестетсек, анда кандай суроолорду түзсөк болот? Кайсы суроолор ачык суроолор, кайсы суроолор жабык суроолор, кайсы ачык суроолордун кандайдыр бир артыкчылыктары бар, ушуну көрсөтүү үчүн мындай суроолор жөнүндө кеп кылалы. Мисалы үчүн жабык суроолор. Биз айткандай, албетте биринчи суроо түзөрдөн мурда биздин изилдөөбүздө коюлган негизги суроого көңүл бурушубуз керек. Биз эмне деген суроону изилдеп жатабыз? Албетте жумуш табуу, жумушка орношуу маселесин изилдеп жатабыз. Анан ошол маселеге карата кандайдыр бир жалпы категориялар, терминдер аныкталышы керек да. Анан ошолор түшүндүрүлүп, анан ошолор боюнча кантип суроолорду түзсөк, ошол жөнүндө маалымат алабыз. Мына ушуга көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн ошол жумуш маселеси, антропология программасын бүткөндөрдүн жумуш маселесине келгенде, биз мындай нерселерге көңүл бурушубуз керек да. Мисалы үчүн ошол программаны бүткөндөр кайсы жерде иштесе болот турганы жөнүндө кызыгабыз албетте. Буга чейин окуп бүткөндөрсү алар кайда иштеп атыптыр ушуга. Анан деги эле ошо жумуш маселесине келгенде, ушул тармакты бүткөндөргө жумуш мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп атабы, кандай өзгөрүп жатат, ушуларга көңүл бурушубуз керек да. Ошого байланыштуу мындай суроолорду түзсөк болот. Бул жабык суроолор. Бул жабык суроолорду мен атайын түздүм, анткени ачык суроолордун артыкчылыгын көрсөтүү максатында айтып жатабыз да. Сиз окууну бүткөндөн кийин жумуш табам деп ойлойсузбу? Сиз ушул программаны бүткөн студенттерди билесизби? Ушул окууну сиз башкаларга сунуш кыласызбы? Ушул программаны бүткөндөргө жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейип жатат деп ойлойсузбу? Демек, мындагы суроолордун бүт баары жабык суроолор. Эмне үчүн булар жабык? Анткени буларга жооп берип жаткан киши ооба же жок деп гана жооп бериши мүмкүн. Башка жооп албайбыз да. Мисалы үчүн, окууну бүткөндөн кийин жумуш табам деп ойлойсузбу дегенде, ал айтышы мүмкүн жок же ооба. Андан ары анын оюн улантыш үчүн дагы башка суроолорду бериш керек. Башкача айтканда, жабык суроолорду колдонгондо биз кеңири маалымат күтпөшүбүз керек да. Биз деген ооба жок деген гана
жоопталарыбызды билишибиз керек. Бул көбүнчө анкеталарда колдонулат мындай суроолор, ал эми интервьюларда мындай суроолор колдонулбайт. Ал үчүн ачык суроолор колдонулат. Ачык суроолор маалыматчыны кеңири маалымат бергенге, анын өз тажрыйбасы жөнүндө айтып берүүгө шарттар түзөт. Мисалы үчүн ушул эле суроолорду биз эми ачык суроолорго айландырып көрөлү да. Сиз программаны биринчи суроо, жанагы сиз окуну бүткөндөн кийин жумуш табам деп ойлойсузбу деген жабык суроону мынтип ачык суроого айландырсак болот. Сиз программаны бүткөндөн кийин кандай жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойсуз? Кайсы жерлерде иштесе болот? Бул деген ачык суроо, эмне үчүн? Анткени ал өзүнүн пикирин айтат. Кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин аларды эсептеп чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн сиз деген элчиликте иштесеңиз болот, же сиз болсо изилдөөчү болуп иштесеңиз болот, жана башка же эл аралык уюмдарда иштесеңиз болот деп. Экинчи суроо, сиз ушул программаны аяктап иштеп жаткандардан кимдерди билесиз? Алар эмне жумуш кылышат? Же ушул окууну бүткөндөр эмне жумуш кылышат? Окууну бүткөндөр, Буга чейин биз сураганбыз, сиз ушул программаны бүткөндөрдү билесизби деп, ал айтмак, билем же билбейм деп. А бул жерде болсо, алар кайда иштеп жаткандыгы жөнүндө, алар кимдер экени жөнүндө маалымат бериши мүмкүн. Сиз бул программа окуусу келгендерге кандай сунуштарды айтасыз? Биз буга чейин жабык суроодо сиз бул программаны башкалар үчүн сунуш кыласызбы деп суроо бергенбиз. Ал ооба, жок демек. А бул жерде сунуштары кандай экенин айтат да. Бул программага окуш керекпи, окуш керек болсо эмне үчүн жана башка. Ал эми төртүнчү суроо, бул программаны бүткөндөргө карата жумуш орун берүү кайсы багытта өзгөрүп жатат деп ойлойсуз? Демек ал айтат, ал өзгөрүүлөр бар болсо кандай өзгөрүүлөр болуп жатыр? Деги эле жумуш жагынан келгенде бул мүмкүнчүлүктөр кеңейип атабы же тарып жатабы жана башка нерселер жөнүндө сөз кылышы мүмкүн. Демек бул жерде биз кыскача жабык суроолор менен ачык суроолордун айырмачылыгын көрдүк. Андан сырткары ачык суроолордун артыкчылыктарын көргөнгө аракет кылдык. Жана үчүнчүдөн биз этнографиялык суроолордо кишинин пикирин эмес, анын тажрыйбасын сураганга көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Ал өзүнүн тажрыйбасы жөнүндө айтып берүүгө аракет кылыш керек. Анткени биз айткандай, антрополог, этнологдор өзүнө белгисиз жаңы нерселерди изилдеп жатпайбы. Мисалы үчүн тарыхын алып карасак, бул илимдин тарыхын алып карасак, булар экзотикалык маданияттарды изилдешкен. Алар жөнүндө эч кандай маалыматы жок туруп келип, анан көп нерселерди өздөрү ошол жерден узак убакыт жасап, үйрөнүп, анан ошолор жөнүндө маалымат топтошконда, ушул жагынан алып караганда, же башкача жагынан айтканда, биз деген ошо изилденип жаткан топтун көз карашын, алардын пикирин, алардын оюн түшүнүүгө аракет кылабыз да. Ал үчүн албетте биз алардын тажрыйбасы жөнүндө билишибиз керек. Ушул жагынан алып караганда, интервьюдагы суроолор бүт бардыгы тең ошол кишилердин тажрыйбасына, ошол кишилердин ой пикирлерине басым жасаш керек. Эми экинчи нерсе бул суроолордун түрлөрү. Кандай суроолор болушу мүмкүн? Суроолордун түрлөрү кандай болушу мүмкүн да? Мисалы үчүн этнографтар структуралык суроолор, салыштырма суроолор же контрасттык суроолор деп бөлүшөт да. Структуралык суроолор деп биз кайсы бир нерсенин иретин билүү үчүн же ошонун түзүлүшүн билүү үчүн берген суроолор болуп эсептелет. Структуралык суроолор бул негизи жөнөкөй суроолор. Бул деген көбүнчө этнографияда белгисиз нерселерди аныктоо үчүн берилген суроолор да. Эгерде сиз кайсы бир ырым-жырымды сүрөттөп жаткан болсоңуз, ошол ырым-жырымдын аткарылышын же болбосо кайсы бир белгисиз сөз же түшүнүк пайда болсо, ошонун чечмеленишин түшүндүрүү үчүн ошол структуралык суроолор колдонулат. Биз булар жөнүндө дагы мисалдарды келтиребиз. Азыр жөн гана суроолордун түрлөрүн эсептеп өтсөк. Негизи мазмуну боюнча ачык, жабык деп бөлдүк. Андан сырткары ошондой ачык, жабык суроолордон сырткары кошумча тактоо иретинде айтылган суроолор бар да. Бул тактоо иретинде берилген суроолор этнографияда абдан маанилүү, анткени кээ бир учурларда маалыматчы маалымат берип атканда биз көп нерселерди түшүнбөй калышыбыз мүмкүн.
ошондо тактоо же болбосо ал деген кыскартып айтышы мүмкүн. Ошону кеңейтүү маанисинде биз анын тактоосун же улантуусун сурайбыз. Ошон үчүн тактоо үчүн берилген суроолор абдан маанилүү болуп эсептелет. Андан сырткары суроонун өзүнүн мазмуну боюнча суроолор жүрүм турум жөнүндө, жеке тажрыйба жөнүндө суроолор. Биз айткандай, бул деген кишинин жеке тажрыйбасына негизделген суроо. Анда киши эмне кылгандыгын, кандай иш-аракеттерди аткаргандыгын сурайбыз. Эми бул суроолор өтө жеңил болгондуктан көбүнчө интервьюнун башында берилет да. Анткени бул жеке тажрыйба жөнүндө айтып берүү жеңил. Көп деле кыйынчылыкты жаратпайт. Ошон үчүн маалыматчыны ачып алыш үчүн ушундай сыяктуу суроолорду берген жакшы. Анын үстүнө жеке тажрыйбага багытталган суроолор биз үчүн этнографияда өтө маанилүү. Экинчи, ошол маалыматчылардын пикирин билүүгө арналган суроолор. Сиз бул жөнүндө кандай ойдосуз, эмне пикирдесиз, эмне деп ойлойсуз деген суроолорду беребиз. Бул негизи кайсы бир болуп жаткан нерселерге карата ошол маалыматчынын оюн түшүнүү үчүн берилген суроолор. Андан сырткары ар кандай баалуулуктар боюнча суроолор бериши мүмкүн. Бул баалуулуктар боюнча суроолор бир топ оор суроолор. Аны түзүүдө ошол бир нече баскычта чечмелөө иретинде беришибиз керек. Андан сырткары өткөн мезгил жөнүндө суроолор, тарых жөнүндө суроолор болушу мүмкүн. Көбүнчө мындай суроолор элестетүү формасында түзүлгөн суроолор да. Мисалы үчүн биз элдердин диний жүрүм туруму жөнүндө сөз кылып жатып, өзүбүздүн маалыматчыларга мындай элестетүүчү суроолорду беришибиз мүмкүн да. Мисалы үчүн сиздин бала чаңыз совет доорунда өттү. Ошол кезде сиз азыр элестетип көрүңүзчү, чоң аталарыңыз, чоң энелериңиз же өз ата энелериңиз кандай ырым-жырымдарды аткарчу эле, ошону сүрөттөп бере аласызбы деп. Демек, бул элестетүүчү суроолор деп айтсак болот да. Андан сырткары интервьюларда өтө көп колдонулган суроолордун түрүнө гезит, макалалардагы ой пикирлер же жыйынтыктарга негизделип жасалган суроолорду айтсак болот. Мисалы үчүн биз маалыматчыга мындай суроо беришибиз мүмкүн да. Мисалы үчүн ушул боюнча бул окумушту мындай деп айтыптыр. Сиздин ушул жөнүндө пикириңиз кандай? Мисалы үчүн кайра эле ошол темага келсек да, көпчүлүк окумуштуулар совет доорунда дин болгон жок деп айтышат. Ушуга карата сиздин пикириңиз кандай? Элдер таптакыр өзүнүн динин колдонууну же практикалоону токтотуп койду деп айтышкан. Сиз ушуга карата пикириңиз кандай деп суроо берсек болот. Ошол сыяктуу эле жана структуралык, контрасттык же салыштыруу суроолору, бир карама-каршылыктуу нерселерди ачууга же салыштыруу суроолор, бир нерсени экинчиге салыштыруу түрүндө берилет. Андан кийин суроолорду баалоо. Суроолорду баалоо үчүн биз негизинен кайра эле өзүбүздүн койгон сурообузга же гипотезабызга кайрылышыбыз керек. Анда биз аныктай турган нерселер боюнча ошо гипотезаны текшерүү үчүн керек болгон суроолордун баарын бердикпи, жокпу, ушуга көңүл бурушубуз керек. Же түзгөн суроолорубуздун тили маалыматчыларга түшүнүктүү болобу, жеткиликтүү болобу, же татаал болуп калдыбы. Биз күткөн жоопторду ушул суроолор аныктай алабы. Бир суроодо 2-3 суроо катар келип кандайдыр түшүнүүгө, маалыматчы түшүнүүгө кыйынчылык жаратпайбы деген сыяктуу нерселерге көңүл бурушубуз керек. Андан сырткары интервью учурунда ар кандай маселелер жаралып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, эгерде биз тасмага салууну же үн жаздырууну колдосок, анда биздин техника иштебей калышы мүмкүн. Ошого дагы даяр болуш керек. Же болбосо кээ бир учурларда биздин маалыматчылар жооп бербей коюшу мүмкүн. Ал жооп бербей койсо дароо эле интервьюну токтотпоштон анын себебин түшүнүүгө аракет кылыш керек. Мисалы үчүн, мүмкүн суроо татаал болуп, ал жооп бере албай жатат. Же болбосо тескерисинче бул суроо ал үчүн өтө мындай талуулуу болушу мүмкүн. Же болбосо анын жеке жашоосуна, турмушуна тиешелүү нерсе болуп жооп бергиси келбей атат. Же кээ бир учурларда биз көрөбүз, интервьюну кайра эле жылдыра берген учурлар болот. Демек, кандайдыр бир себептер бар. Же болбосо интервью учурунда бир
маалыматчылардын дагы бир түрү бар, токтобой сүйлөгөн түрү бар да, алар деген бүт нерсени кенен айтып кете беришет. Ушул жака келгенде кандай чараларды көрүш керек, ушул жөнүндө ойлонуш керек. Мисалы үчүн убагы келгенде аны темага кайтарып келүү, жана ошо теманын ичинде кармоо, ошол сыяктуу нерселер. Андан сырткары интервьюдагы негизги талаптардын бири болуп, изилдөөчү ошо болуп жаткан интервьюда ошо маалыматка карата өзүнүн кызыкчылыгын дайыма билдирип турууга аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн өзүнүн кызыгуусун көрсөтүү, же кайсы бир нерселерди тактап берүүнү өтүнүү, же болбосо ар кандай жест деп коебуз го, мындай ишараттар аркылуу кандайдыр ошо маалыматтын берилип жаткандыгына, ошо маалыматтын мазмунуна кызыгууну көрсөтүүгө аракет кылуу керек. Демек, биз интервью алып жатканда ушундай нерселерди эске алышыбыз керек. Жана негизги жыйынтык болуп, биз интервью алып жатканда биз интервью алып жатканда ошо биздин ала турган маалыматыбызга ошол маалыматчылар ээ экендигин, жана биз ошол жерде интервью алып үстөмдүк кылбай, кандайдыр бир тескебей, же болбосо өзүбүздүн пикирибизди таңуулабай турганга аракет кылышыбыз керек. Же башкача айтканда, өтө мындай эркин коюш керек да маалыматчыны. Ушундай интервью абдан маалыматтуу болот деп айтсак болот.